бул бөлүм сейрек кездешүүчү бөлүмдүн атайын сактоочу жайы. Бул силер өзүңөр көрүп тургандай биздин сактоочу жайыбызда 20 миңге жакын китептер сакталып турат. Китептер эле эмес, газета, журналдар, анан эски китептерибиз дагы бар. Ошо менен баардыгы биригип 20 миңге жакын китептер, газета, журналдар ушул бөлүмдө, бул сакталуучу жайда сакталып турат. Андан тышкары бул бөлүмдүн сакталуучу жайында бизде 22 коллекцияда бөлүнүп турат. Араб жанагы латын тамгасы графигинде жазылган кыргыз тилиндеги китептер, ошондой эле биздин атамекенди краеведение деп коебуз. Ошол китептер Кыргызстанды изилдеген изилдөөчүлөрдүн дагы китептери бар. Бул тарапта болсо жалаң орус жазуучуларынын китептери сакталып турат. Силер биздин издеген китебибиз Ишеналы Арабаевдин Яки төтө китеби, жазууга саамалык деген китеби. Бул сейфте сакталып турат. Бул аябай эме баалуу китепке кошобуз. Бул китеп бул сейфте сакталып турат да. Бул Арабаевдин алиписи өзү Яки төтөсү бар. Андан кийинки кыргыз алиписи, анан кийин Арабаевдин жазуу жолуна саамалык деген китеби сакталып турат. Бул болсо Арабаевдин жана биз айтып аткан Яки төтө китеби. Арабаевдин алиписи 24-жылы Москвада чыккан. Бул китеп болсо жазуу жолунда саамалык деп Москвада 25-жылы басылып чыккан китептер. Арабаевдин китептери. Газеталардан болсо эң биринчи чыккан Эркин тоо газетабыз бар. 1-санынан баштап эң биринчи чыккан газетабыз андан кийинки чыккан Кызыл Кыргызстан. Эркин тоо кийин 28-жылдан баштап Кызыл Кыргызстан деп аталган. Ошол газетабыз бар. Андан кийин Советтик Кыргызстан. Бирок тилекке каршы бизде кыргызча Советтик Кыргызстандын кыргызча чыккан нускалары жок. Орусча чыккан Советская Киргизия бизде сакталып турат. Кайсы деген ошондо? Бул газета Кызыл Кыргызстан 30-жылкы латын тамгасын. Ноябрь экен, 26 ноябрь шаршемби күнү. 276 сан экен. Сан экен. Анда латын алфавитинен өткөн экен. Өткөн кезибиз да. Биринчи ушул Кызыл Кыргызстандын эң биринчи чыккан саны латын тамгасында чыкканы да. ЧКПБПнын борбордук комитетинин токтому дейт. Жолдош Бугариндин 20 ноябрда чыккан Правда гезитинде жарыя кылынган арызы негизинен канааттандырарлык деп табылсын дейт. Даярдануу кеңешмесинде дейт. Бул гана латын тамгасында болгон менен, бирок кыргыз тилинде да. Анан Тили кыргызча экен, бирок эски кыргызча да экен, мындай айтылган окулганы бир башкача да. Фрунзе Советский көчө 43 дейт. Кызыл Кыргызстан гезитинин башкармасы дейт. Бул кайсы жерде окуп ушунда? Кайсы көчө дейт? Могул жерде эмеси бар экен атайын. Жазылуу баасы бар экен. 1 жылга 10 сом дейт. Ошондо деле сом деп айткан турбай акчаны, бир айга 5 сом дейт. 6 айга 5 сом, 50 тыйын, 3 айга 2 сом, 3 айга 2 сом 35 тыйын, 1 айга 1 сом дейт. Ошол убакта эле сом деп аталчу экен да. Деп мунун немелери редакциялык коллегиясы кайсы жерге жазылган экен? Бул канча бет? 1 2 эле бет го дейм. 4 бет экен ошондо, 4 бет, 2 варак. Жок, 2 варак, 4. Жок, 4. 1 2 3 4 бар бет. Редакциялык коллегиясы. Бул аяк жагында болуш керек.